мои результаты, конечно. Я вам покажу, что мы делаем далее, как селекционер. Это очень интересно. Кыргызстандын климаты шарттары кулпунай өстүрүүгө ыңгайлуу. Мындай пикирин италиялык агроном Франко Зенти билдирди. Ал Жалал-Абадтагы өнүккөн технология жана айыл чарба аталышындагы илимий практикалык семинарга катышып, кулпунай өстүрүүгө кызыккандарга кеп кеңештерин берди. Мен дайыма айтам, 5 жылдан кийин азыр кулпунай өстүрүп жүргөндөр артын бир кылчая карап, биз ушундай чоң иш жасаппыз деп айта турган болушат. Себеби кулпунай өстүрүү бул өлкөдө аябай өнүгүп бара жатат. Бирок азыр бул башталышы гана. Анткени жаңы технология, жаңы сорттор көп чыгып жатат. Ошондой эле мен барган башка өлкөлөргө салыштырмалуу мындагы кирешелердин кулпунай өстүрүүгө каалоосу күч экенин байкадым. Семинарда кулпунай өстүрүүнүн сырлары, климатка жараша өстүрүлө турган сорттору жана жер семирткичтери тууралуу маалымат берилди. Ал эми катышуучулардын арасында кулпунай өстүрүп жүргөндөр жана бул багытта иш алып барууга кызыктар тараптар дагы болду. Дыйкандар ар тараптуу билим алуу, аны колдонуу ири кирешенин ачкычы дешет. Кирешеси жогорку сорт түшүн бере турган сорттор дексек, бирок биз аны кантип кароону билбеген болсок, биз жетерлик алыш керек болгон даражада ушуну ала албай калабыз да. Бул жерде эң эле алгач ошол агрономдордун жардамы жана сенин кошумча алып аткан билимиң чоң роль ойнойт да. Биринчи очередде көчөттү тигерден алдын ушул агро тармагында бир аз илим болсо өзүңө чоң пайда. Мындайча айтканда 50% же 70% сен уже ишти аткардың дегенде бир. Семинарды Клубника Кыргызстан фирмасы уюштуруп, кирүү акысыз болду. Аны өткөрүүнүн максаты дыйкандарга кулпунайды өстүрүүгө байланыштуу илимий практикалык жол жоболорду үйрөтүү, кирешеге чыгуусуна жол көрсөтүү болуп саналат. 3 жылында элдерге кеңири жайылтуунун максатын иштеп атабыз. Бунун эки максаты бар десек болот. Биринчиси кулпунай өстүрүү кирешелүү тармак экенин элдерге түшүндүрүү, экинчиси кулпунай өстүрүү менен биргеликте биз ички жана тышкы миграцияны токтотконго же болбосо кандайдыр бир өлчөмдү азайтканга өз салымыбызды кошойлу деген ойдобуз. Мындай семинар буга чейин Бишкек, Ош жана Баткенде уюштурулган. Эми Жалал-Абадтан кийин Ысык көлдө дагы семинар өткөрүү пландалып, андан сырткары жалпы өлкө аймагындагы башка дубандарда дагы уюштурулмакчы. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.